Саламатсыздарбы? Кызматкерлердин мамлекеттик тилди билүүсү боюнча кыргыз тестине кантип даярданууну билбей жатсаңыз, анда сиз ушул видеону аягына чейин көрүп чыксаңыз болот. Кыргыз тестине даярдануу үчүн сиз өзүңүздүн мобилдик телефонуңуз аркылуу эле кыргыз тестин сайтына кирип, тиркемени жүктөп алып, өз алдынча даярдансаңыз болот. Кыргыз тестин сайтына кирүү үчүн Chrome браузерини ишке киргизебиз. Браузерди ишке киргизгенден кийин издөөчү жолчого кыргыз тест деп жазабыз. Кыргыз тест деп жазып туруп, перейти деген баскычты басканыбызда сайттардын тизмеги чыгат. Бул жерден биринчиде турган кыргыз тест деген шилтемени тандайбыз. Шилтемени тандаганыбызда кыргыз тест мекемесинин сайты жүктөлөт. Веб баракча орус тилинде чыгышы мүмкүн. Эгерде орус тилинде чыкса, сиз веб баракчаны кыргыз тилине которуп алсаңыз болот. Ал үчүн өйдө жакта оң тарапта турган 3 сызыкты басабыз. 3 сызыкты басканыбызда бул жерде тилдер чыгат. Кыргыз тилине которуу үчүн KG дегенди тандап коебуз. Тандаганыбызда сайттын веб баракчасы кыргыз тилине которулат. Эми тестке өз алдынча даярдануу үчүн сиз өзүңүздүн мобилдик телефонуңузга кыргыз тесттин мобилдик тиркемесин жүктөп алышыңыз керек. Тиркемени жүктөп алуу үчүн кайра эле оң тарапта турган 3 сызыкты басабыз. 3 сызыкты басканыбызда бул жерден менюлар чыгат. Бул жерден тиркемени жүктөп алуу үчүн мобилдик тиркеме деген тандайбыз. Тандаганыбызда кийинки бет ачылат. Мобилдик тиркемени сиз ушул QR код аркылуу жүктөп алсаңыз да болот. QR кодду сканерлөө аркылуу. Ал эми мобилдик тиркемени жүктөө жана орнотуу деген шилтеме аркылуу телефонуңузга жүктөп алсаңыз да болот. Ошондой эле бул жакта эрежелер жазылган. Биринчиде кантип жүктөп алуу жөнүндө жазылган. Экинчиде кооптуулук боюнча маалымат берилген. Телефонуңуз файл кооптуу болушу мүмкүн деп эскертүү чыгарышы мүмкүн. Бул кадимки коопсуздук билдирүү. Ал эми файл текшерилген жана коопсуз. Демек, файл текшерүүдөн өткөн, коопсуз. Сиздер ойлонбостон эле, эч кандай кооптонбой эле мобилдик тиркемени өзүңүздөрдүн телефонуңуздарга жүктөп алып орнотсоңуздар болот. Жүктөө үчүн ушул жерден жүктөө жана орнотуу деген шилтемени басабыз. Шилтемени басканыбызда бул файл телефонубузга жүктөлө баштайт. Бул жерден подробное деген баскычты басканыбызда файл канча убакытта жүктөлөрү көрүнүп турат. Жүктөлгөн файл сиздин телефонуңузда загрузки деген папканын ичине түшөт. Азыр бул файлдын жүктөлүп бүтүшүнө башкача айтканда 1 мүнөттөй убакыт бар экен. Ушул жерден карап турсаңыздар да болот. Азыр жүктөлүп бүтсүн. 31 секундда, 40 секундда дейт. Ушундай болуп убакыт бирде көбөйүп, бирде азайып, бирок акырындап азайып барып туруп файл сиздин телефонуңузга жүктөлөт. Толук жүктөлүп бүткөнгө чейин бир аз күтүп турабыз. Бул жерде файлдын жалпы көлөмү 76,158 мегабайт экен. Азыр жүктөлүп бүтүшүгө аз гана калды. 10 секундда күтүп турабыз. Азыр аяктап калды. 4 секундда файл жүктөлүп бүттү. Файл жүктөлүп бүткөндөн кийин сиздер тиркемени орнотуу үчүн ушул файлды манжаңыз менен басып коесуз. Манжаңыз менен басканыңызда бул жерден төмөн жактан установщик деп чыгат. Анан сиздин телефонуңузда дагы кандай кошумча тиркемелер бар болсо, аларды көрсөтүп калышы мүмкүн. Орнотуу үчүн бул жерден установщик дегенди биринчиде турган, сол тарапта биринчиде турганды тандап коебуз. Тандаганыбызда бул жерде неизвестное приложение дейт. Бул жерде белгисиз тиркемени орнотуу үчүн
Google Chrome уруксат сурап атат. Бул жерден настройки дегенди басып коебуз. Настройки деген басканыбызда бул жактан сиздин телефонуңуздагы тиркемелер чыгат. Бул жерден біз азыр Google Chrome'догу белгисиз программаларды орнотуу үчүн Google Chrome'ду жандырып коебуз. Жандырганыбыздан кийин бул жактан установить деп чыгып калат. Бул жерден установить деген баскычты басып коебуз. Установить баскычын басканыбызда Кыргыз тесттин мобилдик тиркемеси телефонубузга орнотула баштайт. Мына телефонубузга орнотулуп бүттү. Андан кийин готово дегенди басып коебуз. Бул жактан телефондун главный экранына чыгабыз. Главный экранына чыкканыбыздан кийин бул жерде телефонубуздагы тиркемелердин катарында Кыргыз тесттин тиркемеси да пайда болуп калат. Бул жерде мына бул жакта мобилдик Кыргыз тест деп. Эми тестке даярдануу үчүн ушул тиркемеге киребиз. Тиркемеге киргенибизде тиркеме жүктөлө баштайт. Жүктөлүп бүткөнгө чейин күтөбүз. Бул жерден сиз кайсы тилди тандай турган болсоңуз, ошол тилди тандап коебуз. Эгерде русский дегенди тандасаңыз, анда сизге маалыматтар орусча чыгат. Эгерде кыргызча дегенди тандасаңыз, маалыматтар кыргызча чыгат. Кыргызча дегенди тандап коебуз. Андан кийин бул жерден төмөн жактагы ушул баскычты басып коебуз. Баскычты басканыбызда бул жерде деңгээлдер чыгат. Сиз кайсы деңгээлге тапшырууну кааласаңыз, ошол деңгээл боюнча даярдансаңыз болот. Бул жерде А1 деңгээли элементардык деңгээл, А2 деңгээли базалык деңгээл, Б1 деңгээли орто деңгээл, Б2 деңгээли ортодон жогору деңгээл, ал эми С1 деңгээли жогорку деңгээл. Бул жерден сиз мисалы B2 деңгээли боюнча өтүүнү кааласаңыз, анда B2 деңгээли боюнча даярдансаңыз болот. Ал үчүн B2 деңгээлин тандайбыз. B2 деңгээлин тандаганыбызда бул жерде 5 бөлүм чыгат. Демек, кыргыз тест боюнча сиз 5 деңгээл боюнча тесттен өтөсүз. Биринчиси окуу, экинчиси лексика, грамматика, андан кийин угуу, жазуу, сүйлөө. Сиз текстти окуйсуз. Текст окуганыңыздан кийин ошол окуган текстиңиздеги түшүнүктөр боюнча бир туура жоопту тандайсыз. Андан кийин лексика, грамматика боюнча дагы жоопторду тандайсыз. Угуу дегенде сиз аудио текстти угасыз. Аудио текстти уккандан кийин ошол түшүнүгүңүз боюнча туура жоопту тандайсыз. Жазуу дегенде сизге тема берилет. Ошол теманын негизинде баяндоо жазасыз. Сүйлөө дегенде дагы сизге тема берилет. Сиз ошол теманын тегерегинде 1,5 мүнөттөн 3 мүнөткө чейин тема боюнча сүйлөп беришиңиз керек болот. Азыр бул жерден окуу дегенди тандайбыз. Окуу дегенди тандаганыбызда бул жерде көңүл буруңуз, текстти кунт коюп окуңуз, варианттардын ичинен бир туура жоопту белгилеңиз дейт. Демек, текстти окуп чыгасыз, варианттардын ичинен бир туура жоопту белгилейсиз. Бул жерден тестти баштоо деген баскычты басабыз. Тестти баштоо деген баскычты басканыбызда бул жакта текст берилет. Ушул текстти кунт коюп окуп чыгасыз. Окуп чыккандан кийин төмөн жакта жооптор бар. Ошол жооптордун арасынан бир туура жоопту тандайсыз. Эгерде сизге төмөн жакта жооптор көрүнбөй жатса, анда сиз телефонуңуздан экрандын масштабын кичирейтип алышыңыз керек болот. Ал үчүн сиз телефондун настройкасына киришиңиз керек. Азыр мен экрандын өйдө жагын ылдый тартамын. Ылдый тартканда бул жерде настройки деген белги турат. Настройки деген белгини басканыбызда телефондун настройкасына киребиз. Бул жактан дисплей дегенди тандайбыз. Азыр бул Samsung телефон болгондуктан Samsungда ошондой болуп чыгат. Ал эми
Redmi жана iPhone жана башка моделдеги телефондордо дагы ушундай эле болушу мүмкүн. Бир аз башкачараак болуп калышы да мүмкүн. Бул жерден дисплей дегенди тандаганыбызда экрандын настройкалары чыгат. Бул жактан бир аз төмөн түшсөк, размер, масштабирование экрана деп турат. Ушул жерден экрандын масштабын өзгөртсөк болот. Ушул бөлүмгө киребиз. Бөлүмгө киргенде бул жакта масштабирование экрана деген чоң масштаб тандалып турат. Бул жерден көзөнөк жөнү жылдырып, экрандын масштабын кичирейтип алабыз. Андан кийин кайра эле артка кайтабыз. Артка кайтып туруп, бул жерден кайра тиркемеге киребиз. Тиркемеге киргенибизде кайра башынан башталып калышы мүмкүн. Бул жерде кайра кайтканыбызда башынан башталып орус тилине которулуп калды. Бул жерде өйдө жакта сол тарапта турган кайтуу деген стрелканы басабыз. Баскандан кийин кыргыз тилине которуу үчүн өйдө тарапта турган 3 сызыкты басабыз. Сол тараптагы 3 сызыкты баскандан кийин бул жерден тил дегенди тандайбыз. Тил дегенди тандаганда бул жактан тилдер чыгат. Кыргызча дегенди тандап коебуз. Тандаганыбызда кыргыз тилине которулат. Эми кайра B2 деңгээлине киребиз. Бул жерден окуу дегенди тандайбыз. Окуу дегенди тандагандан кийин тестти баштоо дегенди бассак, мына текст берилди. Ушул текстти окуп чыгасыздар. Кунт коюп окуп чыккандан кийин төмөн жакта варианттар берилген. Ушул жерден сиз туура деп эсептеген туура вариантты тандайсыз. Азыр мен бул жерден жөн эле туш келди эле басып тура берейин, анткени окуп чыкканга дагы убакыт керек. Анткени видеонун көлөмү убактысы узарып кетиши мүмкүн. Бул жерден өзүңүз бир жоопту тандайсыз. Эгер туура эмес жооп берсеңиз, кызыл болуп калат. Туура жооп сизге дароо эле көрүнөт. Эгерде сиз туура жооп берсеңиз, жашыл болуп калат. Кийинки суроого өтүү үчүн кийинки суроо деген баскычты бассаңыз, сизге кийинки суроо чыгат. Бул жерден дагы текст берилет. Текстти окуп чыгып туруп, өзүңүз туура деген жоопту тандайсыз. Бул жакта 25 суроо берилет экен. Ушул 25 суроого жооп берип чыгасыз. Мына туура жооп берсеңиз, жашыл болуп калат. Кийинки суроо деп, кийинки суроого өтөрөбүз. Ушундай кылып, суроолорду, тексттерди кунт коюп окуп чыгып, жоопторду тандайсыз. Бул окуу бөлүмү боюнча. Эми мен артка кайтайын. Артка кайтуу деген баскычты басканымда, бул жерде сол тарапты көрсөтүп турган стрелканы басканыбызда тиркемеден чыгуу дейт. Тиркемеден чыгууну каалайсызбы? Жок, ооба деп турат. Ооба деген бассак, кайра биз бөлүмдөргө кайтып келебиз. Эми бул жерден лексика, грамматика дегенди тандап көрөбүз. Лексика, грамматиканы тандап, тестти баштоо дегенди басканыбызда, бул жерден мына белгиленген сөзгө маанилеш вариантты табыңыз дейт. Азыр жатып ичер жанбактылардын айласы кеткен учуру. Башкага жакшылык кылбагандардын, бекерге көнгөн жалкоолордун, бирөөнүн оокатын аңдыгандардын, өзүн өзү карай албагандардын. Ушул жерден маанилеш вариантты табасыз. Мисалы, тандаганыңызда туура жооп берсеңиз, жашыл болуп калат. Кийинки суроо дегенге өтсөңүз, кийинки суроолор чыгат. Лексика жана грамматика боюнча бул жерде 51 суроо берилип атат. Ушундай кылып даярданасыз. Кыргыз тестке барып тест тапшырганыңызда дагы тесттер ушул сыяктуу болуп чыгат. Кайра мен артка кайтып, кийинки бөлүмгө өтүп көрөлү. Кайтуу деген баскычты бастык. Ооба дегенди басканыбызда, мына кайра бөлүмгө кайтып келдик. Эми угуу деген бөлүмгө киребиз. Угуу деген бөлүмгө киргенден кийин бул жерде тестти баштоо деген баскычты басабыз. Тестти баштоо баскычын басканыңызда сизге аудио текст берилет. Аудио текстти угасыз. Аудио текстти уккандан кийин бул жерден сиз
tуура 4 варианттын ичинен bir вариантты тандайсыз. Аудио текстти угуу үчүн бул жерде көк белги менен динамиктин белгиси турат. Ошол динамиктин белгисин басканыңызда сизге аудио текст уктурула баштайт. Революциялык ачылыш. Компьютер жана интернет дүйнөбүздү өзгөрттү. Бардык процесстерди тездетип, анын аркасында илимий техникалык прогресс күчөдү. Жаңы изилдөөлөрдө көптөгөн ишканалардын ишин өркүндөтүүчү компьютерлар технологиялары пайдаланылып жатат. Интернет маалыматтарды сактоонун, иштеп чыгуунун жана маалыматты жеткирүүнүн маанилүү каражаты болуп, аралыктан байланышуу, сатып алууларды жүргүзүүдө жөндөмдүүлүгүн көрсөттү. 20-кылым улуу ачылыштардын доору болду. Ушундай аудио текстти угасыз, уккандан кийин бул жактан сиз туура деген вариантты тандайсыз. Бул жерден ушундай тандайсыз. Эгерде туура эмес жооп берсеңиз кызыл болуп калат, туура жооп берсеңиз жашыл болуп калат. Бул жакта азыр 40 суроо камтылган. Ушул жерден аудио тексттерди ачып алып даярдансаңыз болот. Кийинки суроо дегенди басканыңызда кийинки суроого өтөт. Кийинки аудио текстти дагы угуу үчүн бул жерден динамиктин белгисин басып коесуз. Кайра артка кайтайын, ооба дегенди басып чыгам. Кийинки бөлүмдү карап көрөбүз. Бул жерде эми жазуу бөлүмү. Жазуу дегенди басып туруп, бул жерден тестти баштоо деген баскычты басканыңызда азыр тилекке каршы бүгүн сиздин жыйынтыгыңыз жакшы болбой калды. Ийгиликке жетүү үчүн көбүрөөк машыгыңыз. Демек, азыр биз ача албайт экенбиз. Сиз бул бөлүм боюнча темаларды сайттан дагы карасаңыз болот. Азыр бул жерде жазуу деген бассак, мына урматтуу тест тапшыруучу, B2 деңгээлинин жазуу субтесттин темаларын kyrgyztest.go.kg сайтынан көнүгүү тесттери бөлүкчөсүнөн караңыз дейт. Демек, сизге тема берилет. Ошол теманын негизинде, ошол тема боюнча сиз 15 сүйлөмдөн 18 сүйлөмгө, минимум 15 сүйлөмдөн 18 сүйлөмгө чейинки баяндама жазышыңыз керек болот. Азыр артка кайталы. Эми бул жерде сүйлөө деген бөлүм бар. Сүйлөө деген бөлүмдү ачсак, бул жерде дагы сүйлөө бөлүмү боюнча субтесттердин көнүгүү тесттери ошол kyrgyztest.go.kg сайтында илинип турат. Ошол жактан сиз сүйлөө боюнча темаларды карап, ошол темалар боюнча өз алдынча машыксаңыз болот. Сүйлөө бөлүмүндө кандай болот? Сизге тема берилет. Сиз ошол теманын тегерегинде 1,5 мүнөттөн 3 мүнөткө чейин баяндама жасашыңыз керек. Демек, ушундай кылып даярдансаңыздар болот. Анан жазуу баяндамасын жазганыңыздарда сиздер туура жазышыңыздар керек. Адабий тилдеги нормалар сакталыш керек. Башкача айтканда, сиз жазган текст адабий тилде жазылыш керек. Ал эми сүйлөө бөлүмүндө дагы сизге тема берилет. Сиз ошол тема боюнча адабий тилде сүйлөшүңүз керек. Эгерде сиз кайсы бир диалектини колдонуп сүйлөсөңүз, тиешелүү упайды албай калышыңыз мүмкүн. Ошондуктан адабий тилдин нормаларын сакташыңыз керек болот. Ушундай кылып мобилдик тиркемени өзүңүздөрдүн телефонуңуздарга орнотуп алып, тестке барганга чейин өз алдынча даярдансаңыздар болот.